Ассаламу алейкум достор, сиздер менен KG Variant каналы. Бүгүнкү көрсөтүү Instagramдагы видеолорду кандай кылып өткөрсө болот, ошол тууралуу болмокчу. Чынын айтсак, анын түрлөрү өтө эле көп. Мен сиздерге бүгүн эң эле оңой эки түрүн көрсөтүп бермекчимин. Анда эмесе кеттик. Биринчи түрү бул атайын приложение аркылуу өткөрүү. Ал үчүн биз телефонубузда Play Marketке киребиз. Жана поиск деген жерге скачать видео с Instagram деп жазабыз. Бул жерде жакшылап көңүл буруп караңыздар. Сиздерге кереги бул программа. Башка программаны адашып өткөрүп албаңыздар. Бул программаны өткөрөбүз. Жана бул программага киребиз. Бул жерде разрешитти басабыз. Жана бул стрелканы басабыз. Готов. Эми видео өткөрүш үчүн достор, бул жердеги сүрөтчөнү басып өзүңүздүн Instagramдагы почтаңызга автоматтык түрдө кирсеңиз болот, же болбосо бул жерден чыгып кадимки эле Instagramга кирсеңиз болот. Мен бул жерден көрсөтүп берейин. Instagramга кирдик, бул жерде видео таап көрөлү. Бул видеону өткөрүп көрүш үчүн бул үч чекичени басабыз, жана копировать ссылку дегенди басабыз. Артка кайтабыз. Жана бул жерге өткөргөн ссылкаңызды коебуз. Болду, бул видео өттү. Бул видео автоматтык түрдө сиздердин галереяңыздарда пайда болуп калат. Кадимки эле Instagramдан кирсеңиз деле ушундай кылып ссылканы копировать кыласыз, жана бул программага кирип ушул жерге ошол ссылканы коесуз. Бул видео өткөрүүнүн биринчи түрү болчу. Эми мен сиздерге экинчи түрүн көрсөтүп берейин. Ан үчүн бизге жөн гана Telegram керек. Эгер сиздин Telegramыңыз болсо, башында көрсөткөн приложениени өткөрбөй эле ушул жактан өткөрсөз болот. Telegramга киребиз. Жана бул жерде поискту басып, ал жерге бул каналдын атын жазабыз. Жана бул каналга кошулуп коебуз, стартты басабыз. Болду. Эми Telegramдан чыга берсек болот. Instagramдагы видеону өткөрүш үчүн Instagramга киребиз. Жана бул жерде бул видеону өткөрүп көрөлү. Ал үчүн башында көрсөткөндөй эле үч чекичени басабыз, жана копировать ссылканы басабыз. Болду. Эми Instagramдан чыга берсек болот. Жана кайра Telegramга киребиз. Жана бул каналга достор ошол ссылканы жөнөтөбүз. Сиздер бул ботко ссылканы жөнөткөндөн кийин ал видеону өзү таап, кайра сиздерге обратно жөнөтөт. Сиздер бул жерден видеону оңой эле өткөрүп алсаңыздар болот. Ан үчүн биз бул үч чекичени басабыз, жана сохранить в галерею дегенди басабыз. Болду достор, бул видео сиздердин галереяңыздарга автоматтык түрдө өттү. Эми бул жерден чыга берсек болот. Эскерте кетчү нерсе, бул видео көчүрүүнүн эки түрү тең. Эгер Instagramда сизге жаккан видеонун группасы жабык болсо, закрытый болсо, бул иштебейт. Видеону көчүрүп ала албайсыздар. Бирок ачык группа, ачык почталарга бул эки түрү тең ар дайым иштейт. Жана ошондой эле видео көчүрүүнүн сиздер бул түрүн видеонун астындагы ссылканы басып оңой жана бат өткөрүп алсаңыздар болот. Эмики көрсөтүүдө биз сиздерге YouTube'дан кантип видео өткөрсөк болот, жана видеодогу музыканы өзүнчө кантип өткөрсөк болот, ошолордун эң оңой жолдорун көрсөтмөкчүбүз. Ал эми биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз ушу менен соңуна келди. Видео жакса лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар жана досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр.